Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Биз адаттагыдай эле кылмыш жаза укугу боюнча онлайн баяныбызды баштайбыз. Биз мурдагы баяндарга улап бүгүн кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин экинчи бөлүгүнүн 12 пункту жөнүндө сөз кылабыз. 12 пункту бул пайда табуу максатында жана жалдоо менен киши өлтүрүү деп көрсөтүлгөн кодексте. Биз ушуну чечмелеп берүүгө сиздерге аракет кылабыз. Кандай учурларда пайда табуу максатында киши өлтүрүү болот, кайсыл убакта жалдоо болот. Өзгөчө белгилерин сиздерге белгилеп, көрсөтүп, айтып бергенге аракет кылайын. 122-нин экинчи бөлүгүнүн 12 пункту менен кылмышты жиктеш үчүн негизинен биринчи субъект жөнүндө сөз кылабыз. Бул бардыгыбызга белгилүү экинчи бөлүк менен 14 жаштан акыл эси соо адамды жоопкерчиликке тартабыз. Бул деген сөз 14кө чыга элек болсо, же акыл эси соо эмес болсо, ал киши өлтүрсө, пайда табуу болобу, башка болобу, анда ал кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт дегенди түшүндүрөт. Демек, биринчи кылмыштын субъектиси, кылмыш жасаган адам, башкача айтканда, акыл эси соо жана 14 жашка ошол кылмыш жасаган күнү толгон болушу керек. Бул субъекттин белгилери. Эми кылмыштын объектисини бардыгыбыз билебиз, бул жерде адамдын өмүрү. Демек, ошол кылмыш боюнча, ушул статья боюнча, берене боюнча жоопкерчиликке тартуу үчүн адамдын өмүрү кыйылыш керек. Жөнөкөй тил менен айтканда каза болуш керек. Каза болгондо гана ошол мисалы өлүк турат, ал адамдын жаны чыкты, жанагы өлүмдү ошол тиешелүү адамдар өлгөндүгү тууралуу тастыктап атат, же болбосо өлүктү табылып атат. Ушул мезгилде биз демек адам өлдү деп адамдын өмүрү кыйылгандыгын айтабыз. Демек, адамдын өмүрү кыйылды. Демек, тергөөдө болбосун, башкада болбосун, соттук териштирүүдө болбосун, ушундай адамды өлтүрүлгөн, каза болгон деп жазганы, демек адамдын өмүрүнүн кыйылгандыгы, объекттин бар экендиги. Демек, адамдын өмүрү кыйылып жаткандыгы бул объект болуп эсептелет. Эми субъективдүү жагга келгенибизде бул бардыгыбызга белгилүү. Ошондуктан тергөөдө дагы, соттук териштирүүдө дагы, кылмышты жиктеп жатканда дагы биз адамдын ниети эмнеге багытталгандыгыны так даана далилдер менен тастыктап беришибиз керек. Ал далилдер ар кандай болушу мүмкүн. Эми ушул 12 пункт менен квалификациялап, жиктеп, ушуну айыбыны ушул пункт менен коюш үчүн ошол пайда табуу деген ниети болгондугун далилдешибиз керек. Биз ошого келип эми такылабыз. Демек, бул пункт адамдын ниетин эмнеге багытталгандыгын, бул учурда ошол пайда табуу максатыга багытталгандыгын далилдешибиз керек. Ошондо ушул пунктты кое алабыз. Пайда табуу максаты эмне? Бул эми бир материалдык кандайдыр бир баалуулуктарга ээ болуу, акча болбосун, үй болбосун, башка баалуулуктар болбосун, ошолго ээлик кылып калууга, же ээлик кылып алууга багытталган нерсе болуп эсептелинет. Мындай учурларда биз эми бирөөдүн үйүнө кирип, бирөөдү алып өлтүрүп, анын акчасын алып чыгып кетип атса, демек, ал түздөн түз пайда табуу максатында болуп атат. Бирөөдүн мүлкүнө ээ болуш үчүн, аны өзүнө каттап алыш үчүн аны өлтүрүп жатса, анда ал түздөн түз ошол мүлккө же баалуулукка багышталып жатат. Демек, ошонун бардыгы бул күнүмдүк турмушта, жашоодо көпчүлүк эле учурларда адам өлтүрүү ошол кандайдыр материалдык баалуулуктарга, ачкөздүккө, же болбосо кандайдыр бир материалдык баалуулуктарга ээ болуш үчүн жасала тургандыгын бардыгыбыз билебиз. Бирок тергөөдө дагы, сотто дагы биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Мисалы, эгерде карзынан кутулуу үчүн акча алган жок,
колуна нак кармаган жок да, кыргызча айтканда таза нак колуна алган жок. Бирок карызынан кутулуу үчүн бирөөдү өлтүрүп жатса, ал дагы пайда табуу максатында киши өлтүрүүгө кирип калат. Себеби ал ошо кандайдыр бир милдеттемеден кутулуп жатат да, кутулуп жатат. Демек пайда көрүп атат. Нак албаганы менен бирок ошол карыздан кутулуп жатат деген сөз. Бирок тескеринчесин карап көрөлү. Тескеринчеси, эгерде ошол бирөөдөн аласасын ала албай, ошону барып өлтүрсө, бул пайда табуу максатында болбой жатат. Ошон үчүн эгерде карызы бар адам карызкорду өлтүрүп атса, бул пайда табуу болуп эсептелет. Ал эми аласасы бар адам барып өлтүрсө, бул пайда табуу эмес. Себеби ал мисалга карызын бербей качып, алдап, ушинтип жүрсө, акыры чыдабай ушундай киши өлтүрүүгө бара турган болсо, бул пайда табуу болуп эсептелинет. Ошондуктан тергөөдө дагы, соттук териштирүүдө дагы ушул маселени өтө кылдаттык менен караш керек. Мисалы азыр ал айтып атат, же далилдеп атат, ушунча мен карыз болуп калдым, анан карызымдан кутулуш үчүн тиги адамды өлтүрдүм десе, бул түздөн түз пайда табуу максатында болуп эсептелет. Ошондуктан тергөө менен соттук териштирүүдө ошол пайданы накталай алдыбы, же ошол пайданы башка бир формаларда алдыбы, ага анча деле көңүл буруу керек эмес. Себеби бардыгы ошол пайда табуу максатында гана багытталып жасалган кылмыш болуп эсептелинет. Мен айтайын дегеним, ошол тергөөчү болбосун, ошол нак колуна алдыбы, тийдиби колуна деген өтө чоң мааниге эмес болуп калат да. Анткени ошол ниетинин ошол жака жумшалгандыгы, ниети ошондой болуп барып анан киши өлтүргөндүгү жетиштүү деп көптөгөн криминалисттер жана илимпоздор ушул нерсеге такылат да, квалификация ушундай болуш керек деп. Ошол сыяктуу эле пайда табуу максатынын биз кокусунан пайда болушу мүмкүн кылмыштарда. Мисалы, жөн эле уурулукка кирип, уурдап жаткан мезгилде үстүнө хозяин, үйдүн ээси кирип келсе, кылмышты жашыруу максатында ал кишини өлтүрүп, баягы максатыны уурдайм деп кирген нерсесин алып чыгып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ал мүлктү алуу мурдатан эле пайда болгон. Ошондуктан ал киши өлтүрүү тиги мүлктү алганга байланышы жок да. Ушул жерди чектей ажырата билишибиз керек да. Ал кишини, үйдүн ээсини кылмышты жаап жашыруу максатында өлтүрүп жатат. Ал эми мүлктү ээлеп алуу, мүлккө ээлик кылуу, ал хозяин жок, ээси жок мезгилде эле пайда бар эле да, уурулук кылуу. Ошондуктан ошол киши өлтүрүүгө түздөн түз тиги мүлктүн алынышы, ал байланышы жогураак. Ошондуктан байланыш жок болгондо биз ага пайда табуу максатында деп айтканга болбойт. Ушул жагдайларды өтө эске алуу керек. Демек, ошол адамдын өлтүрүлүшү түздөн түз кылмыш жасап аткан адамга пайда алып келет деген сөз. Пайда алып келбесе дагы, бирок пайда алып келет деп ойлонуп жасагандыгы бул жетиштүү. Дагы бир жолу кайталайбыз, ошол пайда көрсө дагы, пайда көрбөсө дагы, бирок максат пайда табуу максаты болсо, баары бир ушул 12-чи пункт менен квалификация болот дегенди түшүндүрөт. Ал эми объективдүү жагда бул бир аракетке же бир аракетсиздикке токтобошубуз керек. Анткени эми адам өлтүрүү баардыгыбызга белгилүү. Активдүү аракет менен же болбосо аракетсиздик менен жасалышы мүмкүн. Формасы ар кандай болушу мүмкүн. Курал колдонуу менен, башка бир заттарды пайдалануу менен, унтуу менен, ур токмак менен, асуу менен, толгондо ой жолу менен жасалышы мүмкүн. Демек, сиз ушул 12-чи пункт менен квалификация кылыш үчүн милдеттүү түрдө пайда табуу максатында жасалгандыгын аныкташыңыз керек. Эгерде анын пайда табуу максатыны сиз тергөөдө документтер менен же башка далилдер менен далилдей албасаңыз, сиз бул пунктту кое албайсыз. Анткени эгерде мыйзамда максат так көрсөтүлсө, ал милдеттүү белги болуп калат, кылмыштын милдеттүү белгиси болуп калат.
мына тигилер менен булар менен бул адамдын пайда табуу максатында кылмыш жасоого аракеттенген дегенди көрсөтө алмайсаңыз, анда бул пунктка жакындабай эле койсоңуз болот. Көрсөтүш керек, далилдеш керек, пайда табуу гана максаты болгондугун жетишерлик далилдер менен. Демек биз эстен чыгарбашыбыз керек. Пайда табуу максаты милдеттүү белги, ал түздөн түз далилдеш керек. Эгерде түздөн түз далилденбесе, анда сиз бул пункттан жөн эле койсоңуз болот, квалификация кылбай койсоңуз болот. Ушул эле 12-чи пункт менен жалдоо деген түшүнүктү киргизген. Жалдоо деген бул 97-чи жылкы кабыл алынган кылмыш кодексиде, андан кийингилерде келе жатат бул киргизилип, бул жалдоо жаңы сөз. Жалдоонун киргизүү максаты ошол 97-чи жылдардан кийинки жанагыдай буйрутма киши өлтүрүүлөргө байланыштуу. Бирөөгө буйрук берип, ошону башка бир адамга буйрук берип, ошол аркылуу киши өлтүрүп, ушуга байланыштуу жалдоо менен де киргизген да. Жалдоодо менен пайда табуу максатында мындай да. Пайда табуу максатында түздөн түз ошол киши өлтүрүүгө буйрук берген адам ал материалдык гана пайдада калышы мүмкүн, бирок өзү эч кандай аракет жасабашы мүмкүн. Башкача кандайдыр бир акча берүү менен бирөөдү жалдап, башка бир кишинин өмүрүн кыюуда да. Эгерде ушул формула далилденсе, анда сиз жалдооду койсоңуз болот. Эми тергөөдө бардык эле бул практика, тажрыйбада бардык эле билишет, далилдеш кыйыныраак болуп калат, ошондуктан көп эле койбогонго аракет кылышат. Себеби алып барып ошол буйрукту түздөн берген адамды көрсөтүп, далилдеп байлаш кыйыныраак болуп калат. Эми бизде бар, практикада болуп атат, бирок далил жетишпестик болгондуктан көпчүлүк учурда уюштуруучу жанагы кылмышка кошо катышкан катары эле карап кетет да, жалдоо менен киши өлтүрүү дегенге карабайт. Анткени бирөө уюштурган, бирөө аткарды, бирөө жардам берди, бирөө ышкады деген сөз менен эле квалификация кылып келет да. Жалдоо болуш үчүн демек түздөн түз буйрутманы берки алгандыгы, белгилүү бир акчага буйрутманы алгандыгы, тиги адам белгилүү бир буйрутманы конкреттүү бир адамды атууга же өлтүрүүгө ошол буйрукту бергендиги түздөн түз далилдениш керек да. Ал адам буйрукту берип гана калат, буйрутманы тиги жалданган адам аткарат. Ушунун бардыгы квалификациялаш үчүн ушуларды түздөн түз тергөөчү көрсөтө алыш керек. Ушуларга жетиштүү далил бар деп эсептесеңиз гана ушул жалдоо менен киши өлтүрүү деп 12-чи пунктту койсоңуз болот. Бул жалпысынан бул ушул 12-чи пункт боюнча өзгөчөлүктөр. Биз ушундай ар бир пункт боюнча маанилүү белгилерин айтып кетебиз. Эгерде сиздер бул боюнча бир өзгөчөлүктөрдү же болбосо кемчилдиктерди же кандайдыр өзгөртүүлөрдү талап кылуу боюнча сунуштарыңыз болсо, биз сизди өзүбүздүн каналда, комментарийлерде күтөбүз. Чоң рахмат.